Соңку мезгилде өлкөбүздө тигүүчүлүк кесип эң актуалдуу кесиптердин бирине айланууда. Мындан улам бул кесипти аркалоону каалаган кыз-келиндердин саны күн санап көбөйдү. Ал эми каалоочулар үчүн жакшы шарттарды түзүп берген Сабина айым тикмечиликке жана бычмачылыкка үйрөтөт. Анда биз Сабина айым менен таанышалы. Саламатсызбы, Сабина? Сиз ушул бычмачылык, тикмечилик кесипке качан келип калгансыз? Бул жаатка келгениме уже 12 жыл болду. 12 жылдан бери ушул тикмечилик, бычмачылык менен алектенип келем. Анан бул курстун ачылышына себеп болгон бул сиңдим болду. Анан акырынкы менен ошентип иштетип, үйрөтүп келатабыз. Жакшы көп эле эме кылдык окуучуларга. Азыркы убакта мисалы машинка алып иштешип аткандар бар үйүндө. Бычмачылык болсо тиккендерди билгендер окуса жакшыраак болот да. Себеби ал тикмечиге караганда бул көбүрөөк бар да. Мисалы мына лекалдарды жасаш үчүн эле канча эме керек, ар бир операцияны билиш керек да, кантип тийгилсе кандай лекал чыгат деп. Тигүүчү жана бычмачы болом деген бардык кыз-келиндерге кылдаттык менен ар бир технологиясы үйрөтүлөт. Бычмачылыкка үйрөнүш үчүн алгач эскиздерди чийүүнү үйрөнүш керек окшойт, байкашымча бияқта кыздар чийгенди үйрөнүшүп атат да. Бул негизи эскиз эмес. Ал өтө бычканды үйрөнгөндөн кийин кыла турган нерсе да. Бул бычууну мисалы меркадан баштайбыз да, эң биринчи эле бизге меркадан башталат да. Кайсы жерден мерка алабыз, мына ушуларды азыр үйрөнүшүп атат. Бул линиялар көргөзүлүп турат, бүт бардыгы кайсы жерден алыш керек. Эң биринчи ушу мерка керек да бычыш үчүнчү. А мерканы алып, анан кийин барып чийип, анан лекал чыгарса болот. Сабина буларкы кызы бул кесипти тандоосуна түрткү болгон окуя менен бөлүштү. 4 бурчтук кылып эле тигип, ана ырчылардын мындай эмеси бар ами. Ушундай кылып тигип алгам да. Жаңы жылда эң кесем өйдө болот, неудобный да. Ошо азыр деле күлкүм келет да, көрсө бычканды билбегендиктен экен да. Анан бош болуп, үйдө отуруп, анан эмне кыларын билбей изденип отурам. Ошо швеяга окугам да өзүмчө. Анан башынан эле ошо орустарга окугам, жакшы үйрөткөн. Тигүүчүлүк кесипке үйрөнүүнү каалаган көпчүлүк кыз-келиндерге учурдун талабына ылайык кийимдерди тигүүнү үйрөтүшөт. Биринчи келгенде тигиштерди үйрөнөт, түз тигиштерди. Анан кийин кийимдерде мисалы 01, 05 строчкалар бар, ошолорду үйрөнөт. Андан соң бизде атайын мондай темалар бар. Спортивный шым. Биз чоң кийимдерди атайын кичинекей масштабка салганбыз. Чоң кийим тиге турган болсок, көбүрөөк материал кетет да, ошон үчүн кичинекей кийимден үйрөнөбүз. Андан кийин классика шым тигебиз. Женский гульфиге отурусканды, замок салганды бүт үйрөнүп чыгат. Анда үстүнкү кийимдерде платье оңой да, болчу. Ар бир деталын кошконду, мойнуна эме отурусканды жаканын бүт үйрөнүп чыгат. Наргиза Кудайбергенова дагы бүгүндөн тарта тигүүчүлүк боюнча билим ала баштады. Курсту аяктаган соң бул жаатта иштеп, киреше тапсам дейт. Эжем окуп кеткен, эжем аркылуу келдим. Мен да үйрөнөйүн деп. Бүгүн келдим, биринчи жолу түз тигишти тигип үйрөнүп атам. 0-1 берип азыр үйрөнүп атабыз.